Гүлшайыр Садыбакасованын уулу эмнеден каза болгону айтылды. Кыргыз Республикасынын эл артисти, легендарлуу Кыз Бырак тобунун негиздөөчүсү Гүлшайыр Садыбакасованын жалгыз уулу ырчы Сайкал Садыбакасованын иниси эркин каза болгондугу тууралуу суук кабар маалымдалган. Ал эми окуянын чоо жайы жөнүндө толук билүү үчүн Кыз Бырак тобунун мурунку солисти ырчы Азалия Дүйшеналиевага байланыштык. Эмне болгонун өзүбүз дагы түшүнбөй калдык. Болгон 19 жашта эле го. Азалия эже, Сайкал эже деп эжелеп жүрчү, абдан элпек бала эле, ыйлап. Мындан мурун жүрөгү ооруп, жүрөт дарыланып жүрөт дегени угуп калчумун. Көрсө кече 25 августта саат 9:10 жүрөгү токтоп, ошондон көз жумуптур. Учурда Гүлшайыр эжеке ошто, биз Бишкекте Сайкал туугандары менен өлүкканада жүрөбүз. Азыр ошко алып кетебиз. Бүгүн жерге берилет болуш керек дейт болгон окуяга ишенгиси келбеген ырчы айым. Ал эми эркин өзү дагы бир нерсе сезгендей. Instagram баракчасына тарыхча бөлүмүнө акыркы ирет оюн бүттү деп жазган. Маалымат булагы Аргумент Чекит KG. Сайкал Садыбакасованын иниси жүрөк оорудан каза болгон. Кыз Бырак тобунун учурдагы жетекчиси, жеке ырчы Сайкал Садыбакасованын иниси 19 жашында жүрөк оорусунан улам каза болду. Бул тууралуу ырчынын өзү тастыкталган маалыматка шилтеме берип, Барометр билдирет. Иним кече түнү Бишкектеги үйдөн жүрөгүм ооруп жатат деп калды. Тез жардам кызматын чакыртып, ооруканага алып бардык. Көп өтпөй эле көз жумду. Жүрөгү кичине ооручу окшойт, бирок астма оорусу менен жабыркап келген. Эркин 19 жашта эле, эл аралык мамилелер академиясында окучу, деди ал. Иним экөөбүз аябай жакынбыз. Ар дайым эжемдин ден соолугу, иштери жакшы болсо экен деп дасторконго бата кылат, деп айткан эле буга чейинки маектеринде ырчы кыз. Маалымат булагы Барометр Чекит KG. Максат Давранов. Эркин мага бүгүнкү күнгө чейин жезде деп кайрылып жүрдү. Эркин өтө элпек, зирек бала эле. Айла жок, өтө жаш кеттиң иним. Гүлшайыр апа, Сайкал кайрат кылыңыздар. Эркин башында жезде дей албай, Максат аке деп жүрдү. Кийин жезде деп, бүгүнкү күнгө чейин Максат жезде деп кайрылчу. 2 күн мурун эле сүйлөшкөн болчубуз. Бишкекте жашап, бир кафеде кофе боюнча адис болуп иштеп жатканын айткан. Көп тил билген, билимдүү бала эле. Үйгө көп келчү. Орду менен сүйлөгөнүн, зиректигин, элпектигин көрүп тарбиясына суктанчумун. Францияда окуп билим алам деген кыялдары бар эле. Эркин жаткан жериң жайлуу, топурагың торкоо болсун дейт Максат Давранов жазды. Маалымат булагы Аргумент Чекит KG. Зат Токтосунова, алып баруучу, күчтө эне төрөгөн күчтүү аялмын. Эне өзгөчө бир дүйнө. Бала ошол дүйнөдөн калыптанып, канатын керип уча турган болгондон кийин эненин уясы бекем, жайлуу, туруктуу болушу керек экен. Мени бул ойлорго каарманым түрттү. Заманыбыздын супер алып баруучусу Нурзат Токтосунова бул жолу апасы тууралуу айтып берди. Апамдын мүнөзү. Апам быйыл 83 жашка чыгат. Аты Бүбүш. 5 эркек, 3 кызды төрөп, чоң өткөн кыйын эне. Апам курч, өткүр аял. Ар бир эле бала өз апасын өзгөчө деп билет болуш керек. Бирок апам чын эле башкача аял. Чечкүндү, бир нерсени шарт чечип кое алат. Чечим чыгарууга жүрөк, керек эмеспи? Менин апамдан алган сапатым сөзмөрлүгүм. Азыркыга чейин жалаң фразеологизм менен сүйлөйт. Курч тамашалайт. Анан экөөбүздүн тургула, болгула деп эле эч кимди жөн отурбаганыбыз да окшош дешет. Энергиясы аябай көп. Иштей берет. Жанындагыларды бош турганын жаман көрөт. Биздин балачак жумуш кылуу менен эле өттү. Азыр апама ыраазы болуп калабыз. Анткени билбейм деп тургандан көрө билем деп ишти бүтүрүп салган жакшы да. Апам күчтүү мотиватор. Жашоосунда кандай кыйынчылык болсо да ордуна туруп, алдыга умтулганды билет. Апам бизди уялдым деп кадимки турмушта кезиге турган нерселерге даярдап, көп нерсе үйрөтүп койгон экен. Бээ саап, жарма бышырып, кымыз жасагандан баштап шырдак шырганга чейин үйрөткөн. Эмкеке ушунча үйрөткөн, жада калса сыналгыны да жүн тутуп отуруп көрчүбүз. Баланы турмушка бышыруу өтө чоң нерсе. Апамдын ошол эмгегинен улам турмушта 8 бир тууган тең камчы сыздырбай кеттик. Бир жерге барып ушакташып отурганды жаман көрөт. Бир маселе жаралса акылын айтып, кепти ошол жерден ары чыгарбайт. Негизи балада пайдубал күчтүү болуш керек. Эне куйган пайдубал менен өмүр бою кете турбайбызбы? Апамдын койнунда 30 жашка чейин жаттым.
Апама мен балдарымын кичүүсү болгонум үчүн жакынмын. Анан менден улуу байкем жакын. Апамдын коюна жатпай калганыма 10 жылдай эле болду. 30га чыкканча эле коюнуна жатып эркелеп жүрдүм. Мени аябай эркелетчү. 11-классты бүтүп окууга тапшыра турган жылы мени уруша баштады. Ошондо эмнеге мынтет окууну бүтүп бытыраак кетип калайынчы деп аябай жаман көрүп баштадым. Көрсө апам арканды алыс ыргытып мени турмушка даярдап жаткандыгысы экен да. Кызым эрке, жанынан карыш жылчу эмес. Бишкекке барса деле мени сагынып окубай баса бербесин деп 1 жыл мурун саясатын жүргүзө баштаптыр да. 1-курсту бүткөндөн кийин кайра мурункудай болуп калганбыз. Ошол окуя эле болбосо, ортобузда пикир келишпестиктер болгон жок. Ушуга чейин ата-энебиздин айткан, дегени деген тартипте жашап келе жатабыз. Апамдын пикирине макул болбой коюу мүмкүн эмес. Анткени күчтүү аял. Бир көз караш менен эле башкарып кое турганын сапаты бар. Эсимде, бир жолу үйгө келген коноктор таң калып, апаңар силерди көзү менен башкара тура, күйөөсүнө да, балдарына да койгон тормозу советский экен. Анча-мынча китайский эмес, тура деп кетишкен. Толгоосу жакындаганда тандырган нан жаап. Мен 4-5 классында эле жеңелүү болдум. Ошол үчүн көп учурда жеңелерим тамак жасачу. Апам болсо лагманды колго жакшы чоёт. Азыр уйгурлардын тамагын сиз кайдан өздөштүрүп алгансыз деп сурасам, көрсө кошунасы уйгур аял болгон экен. Ошондон үйрөнүп алыптыр. Апам жалаң тандырган нан жапчу. Бул көл аймагында сейрек кездеше турган нерсе. Нанды көлдүктөр тандырга эмес, печка деген орус мештер бар. Ошого жапчу эле. Бирок апам дайыма тандырга жапчу. Ошон үчүнбү наны башкалардыкынан айырмаланып турар эле. Мурда төрөтканага бир жумадай жаткырчу окшойт. Толгоосу жакындаганда апам тандырга нан жаап, балдарынын күйөөсүнүн кийимдерин бир жумалык кылып даярдап, үй, коро жайдын баарын жыйнап төрөтканага барчу экен. Ар бир баласы төрөлгөндө атам да майрымдап кетчү окшойт. Ошон үчүн балдарым ачка калбасын деген аракети болсо керек. Кытайдан качканда апаңа айтпаган сырларың да болот. Меники аябай эле көп. Апамды аяп, көп нерсе айтпайбыз. Чалып алып, апа менде мындай болуп калды. Тиги антти, бул мынтти деп даттанып жатып калмай болмок эмес. Турмушка чыкканда мага эч нерсеңерди айтпай, тың болуп жашап кеткиле деп үйрөткөн. Кээ бир апалар куда тарапка, ичиме баткан бала сыртыма да батат, алып келип кой деп эч нерсе болбосо электе кызына болушуп жатып калышат го. Апам такыр алардын катарына кирбейт. Кандай болсо да ошол жерди көгөртүп жашагыла дейт. Менин оор күндөрүмдө апам жанымда болду. Эч кимге тартпай, ичинен адилет бүтүм чыгарып, мындан ары да жашоо бар экенин апам көрсөттү. Ошон үчүн өзүмдү күчтүү эне төрөгөн күчтүү аялмын деп ойлойм. Бирок албетте апамчалык эмес. Бир жолу аябай ыза болуп кыйкырып баштасам, мени карап туруп, "Ай, сен болбой калган турбайсыңбы? Такыр көтөрүң жок турбайбы? Ушу кантип болсун? Сени сабырдуу, көтөрүмдүү деп жүрсөм" деп аябай таң калган. Апаңа белектерди бергиң келет. Колуңдан келишинче көп нерсе кылганга аракет жасайсың. Апама туулган жерине алып барып келгеним эң чоң белегим болду окшойт. Апам Кытайда туулган. Кытайлык кыргыздар жашаган жери Көк терек деп аталат. Үркүн болгондо атамдын, апамдын туугандары Кытайга качып ошол жерде калып калган. Кийин 1950-жылдары кайтып келишиптир. Көп туугандары калып калыптыр. Эмнеге калып калышкан деп сураса, көрсө 200 кыргыздын документин бир кишинин баштыгына салышкан экен. Агымы каттуу, ат агызып кете турган суудан араң өтүп бара жатып, жанагы баштыкты сууга агызып жиберишип, документти сууга агып кеткенде келе албай калышыптыр. Атам, апам туугандар болуп ошол жерлерди көрүп келдик. Кытайда жашап калганыма байланыштуу атам 4-классты, апам 2-классты гана бүтүрүптүр. Болгондо да алар арабча окуп жазышчу. Бирок ошого карабай 8 баласын тең жогорку билимге ээ кылышты. Мен өзүм лекцияларда эне билимдүү болуш керек деп көп айтам. Ойлонуп көрсөм, апамдын 2-класстык эле билими бар экен. Бирок көкүрөгү курч, көрөгөч, акылы болгону үчүн балдарынын билимдүү болушуна шарт түзгөн болсо керек. Атам Темирболот 84 жашында көз өттү. Өзү элдик медицина менен дарыланып, ден соолугу мыкты эле. 80ден ашып калса да 32 тиши бүт-бүтүн болчу. Улак эмес, торпок тарткан карылуу күчтүү киши эле. Атам айкөл, анча-мынчага көңүл бурбаган киши болчу. Апам болсо өктөм, курч, бетке айткан акылдуу аял. Менимче экөө бири-бирин толуктаган аябай жакшы тандем болгон. Азыр апам бактылуу каралыктын кучагында, неберелерин аябай жакшы көрөт. Тилегеним апамдын өмүрү узун, ден соолугу бекем болсо экен. Маалымат булагы, Суперчекит, KG.